Баш мыйзамдын жаңы редакциясынын долбоору кечээ тармактык комитетте жактырылып, бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында кароого жөнөтүлгөн болчу. Аны тааныштырып, депутаттарга сунуштоо вазифасы эл өкүлү Бактыбек Турусбековго жүктөлүптүр. Суроо жооп башталар менен долбоор кызуу талкууну жаратты. Эл өкүлдөрүнүн сынына жаңы конституцияны кабыл алуу боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоору коюлган. Бирок көпчүлүк суроолор баш мыйзамдын жаңы редакциясындагы беренелер боюнча берилип жатты. Себеби бүткүл элдик добуш берүүдө коомчулукка дал ошол редакцияны кабыл алууга макулсуңарбы же жокпу деген варианттар коюлат. Конституциянын бөлөк бетин айтпайын, биринчи эле бетинде 8 ката жүрөт. Сиз ошону түшүндүрүп берсеңиз. Биринчи укуктук үстөмдүүлүгүнүн, адилеттүүлүгүн, укуктуулугун деп кыргыздар сүйлөбөйт, адилеттигин деп сүйлөйт. Же сиз адилеттүүлүгүнүн, укуктуулугун деп сүйлөйсүзбү? Анан ушу менен Бириккен Улуттар Уюмуна барабызбы? Экинчи, табият менен таттуу мамиледе. Таттуу мамиледе адам менен адам болсо болот. Табият менен ери шаркак мамиледе болот. Жить гармонии с природой. Табият менен таттуу мамиле деген кыргыздын бүт сөздүгүн караңыз. Юдахинден, Карасаевдин таттуу мамиле деген сөз жок. Бир топ депутаттар демилгечи болуп чыккан. Кээ бирлер ушул жерден жоопкерчилик албай кол койгон эмес. Албетте бул жерде каршы пикирлер болгон. Бирок ошондой болбосун деп, жанакы жогорку кеңеште депутаттар өз ыйгарым укуктары менен пайдаланып, бир тараптуу жазып алды деп айтпасын деп, мен президенттин милдетин аткаруучу катары указ менен конституциялык кеңеш түзгөнбүз. Бир эле жогорку кеңеш катышпасын, ал жерде бардык коомубуздун өкүлдөрү катышсын деп. Мына ошол конституциялык кеңешмеге 23 депутат барып бизден катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы келди бул жерге. Жогорку кеңеш отчетун канааттандырбай койду. Отставкага кетеби, кетпейби? Өкмөтпү же өкмөт? Азыр жаңы баш мыйзамда министрлер кабинетинин төрагасы деп аталып атпайбы? Өкмөт дебей. Эми мындай нормада бизге жогорку кеңешке только республиканский бюджеттин аткарышы боюнча келет, өкмөтчү. Эгер аны аткара албаса, биз албетте не ут койсок, анда президент өкмөттүн башчысын да кетирет, керек болсо күнөөлүү министрди да кетирет. Только это решает президент. Только президенттин бул полномочиясында. Жазык жоруктар кодексине коррупционерлер жана коррупционерлердин балдары мамлекеттик жумушка кирбесин деген уголовный кодекске ушуну киргизүүнү сунуштайт элем. Андан сырткары аймак-аймакка бөлүп интернеттерге жазып түндүк түштүк маселесин көтөргөн жарандарга жазаны күчөтүү. Мен 2018 бунда көтөрүп чыккан элем ушул маселени. Андан сырткары педофилдерге жазаны күчөтүү. Ушунун бардыгын жазык жоруктар кодексине киргизип берсеңиздер. Айрым депутаттар жаңы редакцияга киргизилген элдик курултай институту тууралуу да суроолорду берип жатышты. Айтымдарында аталган мекеменин ыйгарым укуктары парламенттикине окшошуп калган. Бул кызыкчылыктар кагылышына алып келүү коркунучу бар дейт эл өкүлдөрү. Ал арада талкууга коюлуп жаткан мыйзам долбоорунун авторлору ким деген суроода курч туруп, бир топ талкууну жаратып койду. Себеби суроо жооптун жүрүшүндө эле айрым эл өкүлдөрү буга чейинки пикирлеринен кайтып, демилгечилердин катарынан баш тартканын айтып чыгышты. Мыйзам долбоору боюнча баяндама жасаган депутат Бактыбек Турусбеков авторлардын бири өз экенин, бирок башкаларга жоопкерчилик ала албастыгын билдирди. Азыр ошо сайтты карасам, инициаторлордун арасында мен дагы эле бар экенмин, жана кат түрүндө ошо инициаторлорго адресованный каттар келип жатат. Мага да берип атышат да, ошо айтып коеюн деп элем, ушул жерден мен кат түрүндө жазгам. Мен ошо инициатор эмесмин, ошол сиздерден суранам, ошол списоктон алып коюңуздар деп. Анткени мен бул проектке эч кандай тиешем жок. Талкуусуна да катышкан эмесмин. Авторы же собирали подписи. Кто собирал подписи? Достан Далабаевич, сейчас я еще раз говорю, вам дадут материалы все. Не дали еще, Бактыбек Сагындыкович, потому что их нет, подписей нет. В ноябре, которые собирали, их взяли, приклеили вот к вашему сопроводительному письму. Потому что сбора подписей не было. Я же говорю, если умерший депутат, сидящий один депутат, выехавший давно один депутат. Өткөндө бул жерде конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү менен басымдуу бөлүгү жана кызыктар тараптар депутаттардын ортосунда бул жерде да талкуу болду. Кээ бир сунуштар болгонбуз ошол жерде дагы айтылды. Мына ошол жердеги талкуунун жыйынтыгы дагы мен ойлойм албетте маанилүү болду деп. Ошондуктан урматтуу депутаттар,
ар талаш тарыш пикирлер болот, бирок астыга добуш берүү менен жыла берсек. Конституция тууралуу мыйзам долбоору боюнча референдум дайындоо жөнүндө документ биринчи окууда добуш берүүдө 87 эл өкүлүнүн колдоосун тапты, 9-у каршы чыкты. Эми алдыда 2 окуудан өтүшү керек. Акмарал Сабатар, Диас Сакимбаев, НТС.